Чыгара кызматы УКМК курамынан чыгарылды. Чыгара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамынан чыгарылды. Мамлекеттик чыгара кызматы 2020-жылдын ноябрь айында УКМКнын карамагына өткөрүлгөн. Убагында бул чечим чыгараны кайтаруу тутумун өркүндөтүү, эл аралык кылмыштуу топтордун кирүү коркунучуна каршы туруу, чектеш мамлекеттерден Кыргызстанга жүктөрдүн жана товарлардын, баңгизат куралдардын мыйзамсыз алып келинишине каршы күрөшүүнүн күчөтүү үчүн кабыл алынганы айтылат. Чечимди бир катар ардагер чыгарачылар сынап чыгышкан. Алар Кыргызстандын тарыхында атайын кызматтын башчысы, УКМК төрагасы чыгараларды тактоо боюнча өкмөт аралык паритеттик комиссияны жетектеген учур болбогонун жөө келтиришкен. Чыгара кызматы ушуну менен 3-чү жолу атайын кызматтын курамына кирип кайра чыгарылды. УКМКга акыркы жолу кошулганга чейин чыгара кызматы башка күч түзүмдөрүнүн эл аралык маңзат соодасына каршы күрөшүү жана адам сатууга каршы туруу сыяктуу эл аралык гуманитардык миссиясын аткарган. БУнун, ЭКОКунун жана эл аралык миграция уюмунун атайын каржыланган чөлкөмдүк программалары менен кызматташкан. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 10 февралда Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордунан бошотулду. Камчыбек Ташиев кызматтан бошотулганын президенттин жарлыгы чыккандан кийин билген Өткүрбек Рахманов. Регион ТВ сайтынын жетекчиси Өткүрбек Рахмановдун маалыматына ылайык, Камчыбек Ташиев өзүнүн кызматтан алынганы тууралуу президенттин жарлыгы жарыялангандан кийин гана кабардар болгон. Анын айтымында бул чечим алдын ала маалымдалбастан кабыл алынган. Эске сала кетсек, президенттин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан алынган. Андан соң УКМК төрагасынын биринчи орун басары Авазов Курбанбек Рахманович, УКМК төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Рысалиев Даниэль Румунбекович, УКМК төрагасынын орун басары антитеррордук борборунун директору Сманов Элизар Мухаммедкулович кызматынан алынды. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы кызматтан бошотулгандан кийин ордуна Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Абдикарим Алимбаев УКМКнын чыгара кызматынын директору кызматтан бошотулду. Абдикарим Алимбаев УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары УКМКнын чыгара кызматынын директору кызматтан бошотулду. Энин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Ошто архитектордун орун басары жана адиси кармалды. УКМК тарабынан Ош шаарынын архитектура кызматкерлери шаар куруу жаатындагы системалуу мыйзам бузуулар үчүн Ош шаарынын башкы архитекторунун биринчи орун басары жана Ош шаарынын архитектура боюнча адистери кармалышты. Маалыматка караганда алар долбоордук сметалык документтерди даярдоодо долбоорлоочу уюмдар жана курулуш компаниялары курула турган объектилер тууралуу, өзгөчө жашоочулар үчүн унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздиги тууралуу туура эмес маалыматтарды атайлап киргизишкен. Бул маалыматтардын негизинде Ош шаарынын архитектура кызматкерлери турак жай комплекстерин куруу долбоорлорун мыйзамдуу бекитишкен.
Белгиленгендей, курулуш компаниялары материалдык пайда алуу максатында коммерциялык имараттарды курууга артыкчылык беришкен, бирок жашоочуларга унаа токтотуучу жайларды камсыз кылуу милдетин аткарган эмес. Ош шаарынын архитектура кызматкерлери өз кезегинде кызматтык милдеттерин бузуп, шаардык инфраструктуранын өнүгүшүн, шаар тургундарынын ыңгайлуу жашоо шарттарын камсыз кылууга милдеттүү болуп турса да, курулуш компаниялары менен алдын ала келишимдерди түзүшкөн. Натыйжада Ош шаарында шаар куруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары системалуу түрдө бузулуп, курулуш объекттеринин мөөнөттөрү создуктурулуп, үлүшчүлөрдүн нааразычылыгы пайда болуп жатат. Ошондой эле транспорттук абал олуттуу начарлап, жол тармагында тыгындар пайда болуп, шаардык инфраструктурага кошумча жүк келтирилүүдө. Мындан улам шаардагы жашоо сапаты төмөндөп, инфраструктуралык көйгөйлөр туулат, шаарды пландоо жана коопсуз өнүктүрүү процессине олуттуу тоскоолдуктар жаралууда. Өлүмгө кептеген Нипах вирусу Индиядан сырт жайылып жатканы айтылды. The Independent Бангладеште аталган вирусту жуктуруп алган аял көз жумганын кабарлады. Оорунун белгилери 21 январда байкалган, ал эми бир жумадан кийин бейтап каза болгон. Дагы бир күн өткөндөн кийин анын Нипах вирусту жуктуруп алганы аныкталган. Маалыматта аял эч жакка чыкпаганы, бирок курма пальмасынын чийки ширесин ичкени белгиленди. Буга чейин Кыргызстан Нипах вирустан улам чек арадагы санитардык карантиндик көзөмөлдү күчөткөн. Мындан тышкары Индиядан жаныбарларды киргизүүгө тыюу салынган. Бул күлкүлүү эмес, бул трагедия. Болот Ибрагимов кесиптештерин сынга алды. Депутат Болот Ибрагимов кесиптештердин жол белгилерин билбегенин трагедия деп атады. Коомчулук күлүп жатат, бирок бул күлкүлүү эмес, бул мамлекеттик трагедия деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин Жанар Акаев менен Эрулан Коколов жол белгилери боюнча суроолорго жооп бере албай, коомчулуктун сынына кабылган.